Сары өзөндө молчулук болсо, өлкөдө токчулук болот дегендей, чүй боору өлкөбүздүн бардык аймактарынан экономикалык, миграциялык, транспорт агымдары келип жаткан кыргыз элинин уюткусу ырыскы кут конгон борбору болуп саналат. Койну кенен Сары өзөн бүгүн көп улуттуу калкыбыздын мекени. Эми ошол эгин тегини кырманга батпай, жашылча мөмө жемиши дасторконго төгүлүп турган берекелүү Сары өзөн чүйдү иретсиз ой келди үйлөр салынган, социалдык инфраструктурасы өнүкпөгөн конуштарга, бозоргон талаага айландырып алсак, анда биздин келечек муун эч качан кечирбейт. Кечээк эле Совет мезгилинде Токмок Фрунзе шаарынан кийинки республикадагы эң ири өнөр жай борбору болчу. Шаарда ондогон ишканалар күндүр-түндүр иштеп турган. Алар чыгарган продукцияларга республикада эле эмес, чет жактарда да суроо талап жогору болгон болчу. Токмок бүгүн соода сатык менен гана эптеп жанын багып калды. Орловка номер 1 орто мектеп 1964 жылы 964 орундуу атайын мектеп болуп салынган экен. 2000 жылы анын төбөсүнөн жаан өтүп, актовый залы колдонууга такыр жараксыз. Спорттук залынын чатыры авариялык абалга дуушар болгон. Кемин аймактык ооруканасында жайгашкан төрөт бөлүмүнүн имараты 1992 жылдан бери ремонттолбой, аны колдонууга мүмкүн болбой калыптыр. После известных событий 5-6 октября 2020 года Кыргызстан получил шанс на обновление, и мы не имеем права его упустить. Кыргызстану нужна сильная власть, которая умеет принимать быстрые решения, порой непопулярные, и брать ответственность. Да, это путь будет сложным, но его нужно начать. Объединившись, можем запустить такой нужный и важный для нас процесс обновления. И мы больше не должны позволять коррупционным, олигархическим кланам управлять нашей жизнью. А бизде көрүп атасыз, кыйраткан стадионубуз жок. Ал эми 100 миңге жакын Чүй районунда дагы спорт зал жок, стадион жок. Биздин сахарный заводду кайра ачып бериңиз. Жана ошондой эле Сайлык айыл өкмөтү, Жанчек айыл өкмөтү, Винсовхоз айыл өкмөтү. Бизде 3 айыл тең ушу бурун жүзүн совхоз эле. Завод канча жылдан бери турат. Кайра жүзүм тигилсе, баягыда кайра алма тигилсе, абдан жакшы болот эле. Дачаларды вообще айыл өкмөтүнө киргизбей атты. Ошону деген хотя бы статуска айылдарга киргизишинчи. Дачадагы элдер вообще выборго кире албай атат. Кимдердин суроолору окулбай калган болсо, же болбосо микрофон жетпей калган болсо, кап этпеңиздер. Сөзсүз түрдө сиздердин берген сурооңуздарды, наказыңыздарды бир папкага өзүнчө район кылып туруп тиркеп атабыз. Убагында кезегинде Исхак Разаков дагы ушундай эл аралаган, Султан Ибраимов дагы эл аралаган. Албетте элдин көйгөйүн чече турган Садыр Нуркожоевич, сиз президент болууга милдеттүүсүз. Бирок балам, сак бол. Сак бол. Этеңе эрмесип, жакаңа жармасып, бүгүнкү күндө жүргөндөрдөн сак бол балам. Макул, рахмат апа. Gelecekte artta kalgan memleketinde alamdaki en güçlü memleketlerine yetkizet degen dilekteniz. Rabbim eli yurtundun gütken dileki kabul olsun. Amin.